Сиз бүгүнкү күндө пассивный доход алып турасызбы? Канча? Башкача айтканда пассивный канча доход алгыңыз келет? Эсептеп чыгыңыз. Канча киреше табарыңыз сизден гана зависит. Иштеш керек деп бирөө үчүн иштебей, кылган ишиңди жакшы көрүп, өзүң каалап иштөө керек. Дегенде эсептеп алыңыз. Сиздин финансовый независимость канча турат? Башкача айтканда канча суммадагы пассивный доход түшүп турса, сизге жетет. Мисалы, недвижимость сатып алайын деп чечтиңиз арендага бергенге. Недвижимостьти кантип тандоо керек? Биринчи, location, местность чоң ролду ойнойт. Недвижимосттун кайсы жерде жайгашканы. Инвесторлор сатканда прибыль алышпайт, а сатып алганда прибыль көрүшөт. Жакшы жерде жайгашкан недвижимосттун баасы дайым өсүп турат. Экинчиден, 1 же 2 комнаталуу квартиралар. Анткени 1 комнат квартираны 2 комнат кылып жасаса болот, а 2 комнат квартираны 3 комнат кылып конвертировать этип алса болот. Үчүнчү, баасы чоң роль ойнойт. Рыноктун баасынан төмөн баада сатып алуу керек. Сатуучулар айла жок сатышы мүмкүн, балким ажырашып кетип срочно сатышы мүмкүн. Квартирасы залогдо болушу мүмкүн, ошон үчүн срочно сатышы мүмкүн. Төртүнчүдөн, көп объявление бериш керек. Наличный акчага 1 же 2 комнат квартираларды сатып алабыз деген сыяктуу. Переговор башкы ролду ойнойт. Наличный акчага адамдар батыраак сатышат жана жакшы скидка кылышат. Бешинчи, квартираны ремонту менен сатып албагыла. Ремонту жок квартира сатып алабыз. Ремонту жок квартира демек баасы арзан болот. Адам ремонтко акча кетиргенде, башкача айтканда ремонт жасаганда, квартирасын арзан баада сатуу кыйын болот. А ремонту жок болсо оңой эле арзан сата алат. Алтынчы, квартираны оформление кылганын эрежелерин билип алуу керек. Жетинчи, квартираны жаңы үйдөн сатып алган жакшы. Бирок район жакшы болсо, анда эски үйдөн да сатып алса болот. Сегизинчи, комната жарык ак түстө болуш керек. Эч кандай обои болбош керек. Көп адамдарга ориентировка кылышы керек. Көп адамдар ак стенаны, декорду жакшы көрүшөт. Адамдар уют, жагымдуулуктун эмоциясын сатып алышат. Ак стенаны оңой ремонт кылып алса болот. Декорго, уютка акча жумшайбыз. Картина, гүлдөрдү, коверлорду, телевизорду сатып алып, квартираны уютный кылабыз. Потолок бийик болгону жакшы. Натяжной потолокторго кызыкпаңыз. Натяжной потолокторду алдырып салыңыз эгер болсо. Освещение дагы чоң роль ойнойт. Теплый тонду тандайбыз. Красные флажки. Башкача айтканда, албаш керек болгон белгилер. Биринчи, жаман кошуналар. Экинчи, неблагоприятный район. Мисалы, жанында түрмө болсо. Сатып ала турган квартирага барып, кошуналар жөнүндө билиш керек, карап байкаш керек. Шерлок Холмсту включать этүү керек. Үчүнчү, полдогу стенадагы чоң трещиналар. Төртүнчү, сырость. Көгөрүп кеткен стеналар, запахтар. Бешинчи, потолоктон суу агат. Ушуларды эгер ушундай белгилер болсо, анда мындай квартираны вообще алганга болбойт. Сатып алган квартира менен кантип акча табабыз? Эгер посуточный арендага берсеңиз, бул бизнес. А эгер көп убакытка сдавать этсеңиз, бул пассивный доход болуп эсептелет. Рой бул возвратная инвестиция. Башкача айтканда, квартираны жасайбыз. Кымбат эмес, сапаттуу ремонт кылабыз. Складтан кафелдин остаткаларын арзан алса болот. Квартираны сдавать этерде биринчиден даярдык болуш керек. Экинчиден холодный расчет. Үчүнчү, жеңишке настрой болуш керек. Объявление бергенде качественный фотография бериш керек. Мебель минимальный болуш керек. Объявление кылганда описаниясы квартираны сдавать эткенге гарантия болуп эсептелет.